Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Калиба Санкарей. Саламатсыздарбы? ТВ Кайгул программасынын Талас областындагы ишин жыйынтыктамакчыбыз. Жергиликтүү тартип сакчылары менен акыркы биргелешкен аракеттер Кара Бура районунда өткөн. Бул реттагы мамлекеттик номуру жок жана башка жолдо жүрүү тартибин бузгандарга протоколдор толтурулду. Принять. Лек, соңга токтоп коңуз. Алдыңкыда номер жок. Кара Бурада иштерин улантып жаткан инспекторлор мамлекеттик номуру жок жүргөн жол тандабасты жолду баратып көрүшкөн, анан токтотуп текшерүүгө алышкан. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Инспектор Жуматаев. Автоунаа номерлерин просто бампер түшүп калган, биз адам берип атат. астын кызычы. Астын кызы бар? Астын кызы жок го. Эки өтөмөктө жүрүп атат. Жок, эки өтөмөрдө жүр, кече тактырдым да. Бамперлердиби? Ооба. Так мынакей карабайсызбы, бурчу. Апаша киргизип атат, эми уролду. Артында номер турду. Атын жүзүндө жактын. Бампер дагы эле жазылып элек, байке. Пол. Жок, эми ал бампериңиз бuyakta болот койбу? Аягыңызга кандай тиешеси бар деп атат да, байке. Жок, бампер краскада жатыр да, байке. Жок, эми номер бамперге тагылбайт дегеним го. Бамперге буяктыкы? Ошо. Самовольный снятие гос номер болуп калат да, байкеси. Бамперимди сырдатып жаткам, ошого мамлекеттик номурумду чечип койгом деген шылтоо ишке ашпагандай болду. Анткени номурдун орду тоскоолдуксуз туруп, анда номурлар жок экени анык турду. Андыктан унаа айып короого кетип, ал эми биз наркологияга жөнөдүк. Бул жакта ичип алып, унаа башкаранга шектүүнү текшерүүгө алып келишкен. Келin Спайке, şu an. Sürün Spайке. O Bayke. O Bayke. Pratika kollagan mı? Жұмыс тартпады еме. Yok, Bayke ben alım жетпей жатсыз. Түсесің ба? Байке. Қой тұр. Байке, тура месседж кылбайлы келсиз. Түсесің ба? Сакал. Қой албайсың ба? Уят эмес, сакал. Тартесің ба? Тек басабыз. Не болды? Жазар? Жүрмейсің. Эми тек баспайсыз. İçine gireriz. Жүрүңүз. Байке. Экспертизаны өткізіп сұрайды. Уят эмес, сакал чоңуна. Я просто... Жок, мына жерге кирип коюңуз просто. Қой берем мен өзім бар. Комсқа қой бер. Баш ийгиси келбеген айдоочуну сөз менен көндүрүп ичкери киргизишти. Бул жактан анан түтүкчө үйлөө тыкмасы колдонулуп, организмде алкоголь барбы жогун аныкташты. Камераңды алып қой. Камераңды алып қой дейм. Каяқта иштейсиз, байке? Байке, бұрқылап үйлетіңіз. Иә. Каяқта иштейсиз? Кайсы жакта иштейсиз? İşte Бұрқылап үйлөнүңүз. Жай. Бұрқылап не қылайсың? Жок, 2 минут. 2 минут иштейт. Ya, okey. Байке, daha Сындырып коесуз да. Айналайын, кішкене айтқан ақылы мен уақытым жетіп отыр. Эми биякта Жұмысым бар менің. Мен түшүнүп атам, байке. Биздин да жумуштар. Мен айтқан ақылы не қылдың? Ырытпаңыз буну деген 2-3 мүнөт үйлөйсүз, байке. Тура түшүнүңүз. Да. Қойчу осыма келіп қалмады. Шекер бар. Мынтип үйлөбөйм болуп отуруп үйлөп берди. Анан жыйынтыгы менен спирт ичимдигин ичкендиги да тастыкталды. Фамилияңды аты жөнүң? Алымбеков. Қайдан келесіз? Ошол жерде. Шер істейсің бе? Не істейсің?
Kim falan? Üniversiteyiz. Gayda. Maksat nasıl oldu? Atın kimleri? Maksat mı? Sen atın maksat. Sen atın mı? Tamam. Haydi bakalım. Çabuk ya. Yeteneği bir soru verdiklerinde ona göre diyor. Abi sana mı atın? Sistemini biliyor musun? Evet. Bu yaptım. Niye uçağımın onu garajı? Ne yapalım? Kırıyorsun da sen plan bir şey var. Kırıyor yeter. Kıramıyorsun mu Allah? Civanın uzun teorini. O amacı. Biraz savurdun durmuş. Kol koy kol istemiyorum. Akıl kol buraya. Yem koy kol. Oturup ayağını açın şimdi. İlk üçü de Savurdun durmuş ya. Hatta жүргенін білесіздер ме? Жоқ, қайда жақта просто бияқта өзім Ek gün çizapon dururuz. Ütіп қойдың уже. Ek gün çizapon sen. Özün silahı Onu tekinde erkek. Kolda var mı? Çekeçke çıkıyor. Тартады, жашынап келе тұрасың. Жашынап келе тұрсаңыз тартпай келе тұрбайбыз. Бул айдоочу бирде инспекторлорду коркутуп, бирде биздин чыгармачыл топко тийишип жатты. Чоң тартиптеринин бирин бузган жаран акыры баарына көнгөндөй болду. Ал гана эмес, протоколго макулдугун көрсөтүп, колун коюп берип, унаасы айып короого жеткирилип, убактылуу камалды. Canım oturmuş. Haydi. Bol bitti sıkıntı paylaşın. Ya takmayla baş biraz çıkar. Бул айдоочунун достору дагы кыйындардан көрүнөт. Мынтип инспекторлор иштерин бүтүрүп чыккыча айдоочунун тааныштарынын бири келип баарын талкалайын деп жүрдү. Ал гана эмес, чымбык алыппы, өзүн ушул Кара Бура районунун ички иштер башкармалыгынын демөөрчүсүмүн деп жатты. Маки. Транспорт каражын каттоо көөлүн берип атам. Токтом. Televizyon kim mi? Televizyon kim? Kaç mı? Anne mi? Hadi mesela televizyon kamerasını ama hiç mi? Motoru çaldı. Şurada da çaldı. Kalkayım hiç mi? Hiç mi? Маки. Гел чай. Açayım, fırsatı hadi kaç. Biz şu rayonun roda sponsorumuz Semih'imiz. Bizim жақсымызды көтеріп қолаш. Көчүрүп албайм. Компьютерге жүктөгөндөн кийин эле. Ya ne olur hazır kılın. Азыр эчтеке көчүрүп. Ha nичего. Жоқ. Biz şu rodaға емеуіз. Sibel kaç çıkar. Sponsорumuz Semih'imiz. Emez жұмысшы бұлар. Bizim емеуізді жинап қолаш балдар ей. Өтіс бөлі адынан астролог салатына, астролог салын. Жұмыс көрсін. Талай. Sen жақсы ona bana familiya var. Демөөрчүмүн деп кыйкырганы менен анысы жардам берген жок. Жардам берип жүргөн күнү дагы аны өз ыктыярың менен жана талабы жок кылуу керек демекчибиз. Баса буга чейин мамлекеттик номуру жок жүргөнүн номурларын тактырып, протокол толтургандарын айтып убадылашты. Жанакыл эме гана Lexus. Ал номерлерин так 10 000 сом курат. На месте кылып эметти. Протокол түштү, мыякка кирди. Протокол түштү 10 000 сом. Кирип турган протокол түзүлдү. Салды. Ал эми иш уланып текшерүүгө тосулган. Булуна баш бербей кетип калды. Аркасынан ээрчүгө түшкөн инспекторлор бир топко чейин айдап жүрүштү. Бирок бул аракеттер текке кетти. Катуулдамдыкта кеткен Volkswagen Golf'ко инспекторлордун эконом класстагы унаалары жакындай да алган жок. Андыктан бейбаш айдоочу эзин сутту. Баратабыз артынан баратабыз. Ты сары көчтөн кетти дөң жака. Оңго бурулду, оңго светофордон оңго бурулуп кеттик, ошо менен баратабыз биз. Жок, эми каяка бурулду ошодон? Чыгышты көчтөй бурулду, светофордон чыгышты. Опа.
Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарабы эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Бишкек шаары боюнча азыр чоң-чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 2004-жылы туулган Кайрат Өмүркуловго издөө салат. Жашы жетелек жаран 2019-жылдын 5-август күнү болжол менен эртең мененки саат 6:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кара, арык чырай келет. Кайрат Өмүркуловду көрүп билгендери болсо, Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 35 2605 0553 10 24 65 номерларына, же апасы Өмүркулова Дамира Жыргалбековнага 0700 76 68 60 жана 0771 50 46 38 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз.
Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы 1939-жылы туулган Зайцева Вера Ильинчинаны издөөгө алат. Шопоков шаарынын тургуну 2019-жылдын 10-августунда үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 сантиметр, чачын ак баскан, узун, дене түзүлүшү арык чырай. Зайцева Вера Ильинчинаны көрүп билгендер болсо, Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын 0312 60 75 67 же 0558 86 1486 номурлары аркылуу байланышка чыгыңыздарды өтүнөбүз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.